Assalamu alaikum, урматтуу Көкбөрү каналынын көрөрмандары. 21 март күнү биздин улакчыларыбыз улак гана тартпастан, ошондой эле кыргыз күрөшү боюнча өздөрүнүн күчүн сынашкан. Алдыда биздин көкбөрүүчүлөрдүн күрөшкөндөрүн назарыңыздарга салабыз. Биринчилерден болуп Сейитбек Анарбек уулу менен Сапарали Теңизбековдун күрөшүн назарыңыздарга салалы. Сарыөзөндүн капитаны Сейитбек Анарбек уулу кызыл кур менен, Сапарали Теңизбеков болсо кара кур менен күрөштү. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Сапарали жаштык командасынын көзгө басар оюнчусу жана жаштыктын биринчи лигада чемпион болушуна чоң салым кошту. Күрөштүн жыйынтыгында Сейитбек Анарбек уулу жеңүүчү болуп чыкты. Экинчи күрөш Өмүрбек Эсен уулу менен Баяман Муралим уулунун ортосунда. Ынтымактын мотору Нооруз турниринин мыкты оюнчусу Өмүрбек Эсен уулу кызыл кур менен Алай командасына 2 ирет чемпиондукту алып келген, учурда достуктун намысын коргоп жаткан Баяман Муралим уулу. Өзүңүздөр көргөндөй Өмүрбек Эсен уулу бул тиреште дагы жеңүүчү болуп чыкты. Ошондой эле достуктун 2 оюнчусу команда капитаны Кыяс Ниязов менен чабуучусу Аскат Аскаров дагы күч сынашты. Жыйынтык кандай болду, чогуу көрөлү. Кызыл Курчан Балбан, Ниязов, Кыяс, достук командасынын оюнчусу. Көк Курчан Аскаров, Аскат. Өзүңүздөр байкагандай Кыяс Ниязов бул ирет өтө кооз жеңишти камсыз кылды. Жеңишке Ниязов, Кыяс жетишти. Достук командасынын оюнчусу. Кийинки кызыктуу беттеш Сарыөзөндүн мурдагы оюнчусу жана Сарыөзөндүн учурдагы оюнчусунун ортосунда болду. Азат Насыпбеков мына сары кийим менен учурда Сарыөзөндүн оюнчусу Алими Кубантай ага каршы турду. Бирок жыйынтык Сарыөзөндүн оюнчусунун пайдасында жыйынтыкталды. Таза жеңишке Дагы бир кызыктуу күрөш. Кемин командасынын оюнчусу Андрей Гоманов менен Урас командасынын оюнчусу Максат Кайдыбаевдин ортосунда болду. Башталды. Таза жеңиш. Жеңишке Кайдыбаев, Максат жетишти. Урматтуу көрөрмандар, улакчылардын күрөшкөнү сиздерге жактыбы? Ой пикир калтырыңыздар. Ошондой эле берүүнүн аягында дагы бир жагымдуу жаңылык менен бүтүрөлү. Ынтымак командасынын капитаны Жоки Орозбаевга Талас районунун президенти Дамир Шабралиев жана Талас районунун көкбөрү сүйүүчүлөрүнүн атынан автоунаа белекке берилди. Атыңыздар мүдүрүлбөсүн, дайым жакшылыкта болуп, Кыргызстан үчүн, элибиз, жерибиз үчүн көп жакшы оюндарды көрсөтүп, Кыргызстаныбыздын желегени дайыма башка чет өлкөлөрдө желбиретип, дайыма ушундай бизди кубантып жүрө бериңиздер. Эч качан жамандык болбосун. Жаман көздөн, жаман сөздөн, жаман иштен Кудай таалам бардыгыңыздарды сактасын. Ушул алган күлүүңүздүн ичинде үй ичиңиз менен аман эсен жүрүңүз.